Салам, мен урматтуу каттоолчуларым. Бүгүн сиздерге пирамида нанынын жасалуу жолу менен бөлүшүп кетмекчимин. Видеону сөзсүз түрдө акырына чейин караңыздар. Эң биринчи бизге тараза керектелет жана ушундай чуңкур идиш керектелет. Биз жылуу сүтүбүздү куюп алабыз. Андан кийин туз жана шекерди аралаштырып, идишибизге салабыз. Үстүнөн кайнап турган кайнак сууну сүттүн үстүнө кошуп алабыз. Мына ушул граммдарын видеонун астына жазып кетемин. Жана кичине эритип алып, сливочный маслону кошуп, үстүнөн каймакты кошобуз. Сметананы кошуп алып, анан жакшылап аралаштырып чыгышыбыз керек. Жакшылап баарын, шекерди, тузду эритип, баарын жакшылап аралаштырып алабыз. Жана бир жумуртканы кошуп, андан кийин дрожжду салабыз. Биз ошол убакта көрүп алышыбыз керек. Биздин сүтүбүз жакшы мындай дрожж күйүп кетпей турган жылуулукта болушу керек. Кайнак болуп турса, эгер дагы деле өтө ысык болсо, дрожж күйүп кетпесин деп, ошон үчүн суу муздаганын күтүшүбүз керек. Андан кийин дрожжду кошкондон кийин бетин жаап, бир аз көтөрүлгөнчө күтүп турабыз. Дрожж көтөрүлүп чыгат өзү. Өлчөп алган унду салып, жакшылап камырды илеп алабыз. Мына ушундай кылып илеп алабыз. Бизде колго жабышпай турган камыр келип чыгышы керек. Эки жагын жакшылап ортого алып келип, камырды андан кийин тыныктырып коебуз. Жылуу жерде жакшылап бети көтөрүлүп чыккыча тыныктырып алабыз. Мына ушундай болуп, аябай сонун болуп, пышный болуп көтөрүлүп чыккандан кийин камырыбызды бөлүп баштайбыз. Биз 7 бөлүккө бөлөбүз камырды. Жаныбызга таразаны коюп, граммдарын өлчөп алышыбыз керек болот. Баарын граммдарын өзү кандай граммда өлчөнүш керек болсо, ошол граммын ашырбай же көбөйтпөй өлчөп алышыбыз керек. Биринчи камырыбыз 500 грамм болушу керек. Наныбыздын фигурасы бири-биринен кичинекей болуп, пирамида болуп чыгышы үчүн граммдарын жакшылап өлчөп алышыбыз керек болот. Экинчи камыр 400 грамм болот. 400 грамм өлчөп алабыз. Андан кийин үчүнчү камыр 300 грамм болот. Төртүнчү камыр 250 грамм болушу керек. Мына ушундай кылып баардыгын бөлүп чыгабыз. Биринчи камырды 500 грамм, экинчи камыр 400 грамм, үчүнчү камыр 300 грамм, төртүнчү камыр 250 грамм, бешинчи камыр 200 грамм, алтынчы камыр 150 грамм, жетинчи камыр болсо 100 грамм болот. Мына ушундай баардыгын толуктоп, бетин жаап, бир аз тыныктырып коебуз. Жана четинен жасай беребиз. Биринчи эң чоңунан баштайбыз. Бети катып кетпеш үчүн бетине бир нерсе менен жаап коюңуздар, камырдын бетине. Жана эң чоңунан баштап биз пирамида наныбызды бышырып баштайбыз. Мына ушундай колубузду жакшылап майлап алабыз. Бизге ыңгайлуу болушу үчүн астына ушундай пергамент бумагасын салып, үстүнө бир жолу жасай берсеңиздер болот. Колубузду майлап алып, жакшылап чекелерин чыгарып алабыз. Биринчи мына ушул видеодагыдай баары жакшы көрсөтүлгөн. Мына ушундай кылып чекелерин чыгарып алабыз. Ортосундагы өтө жукартып жибербеңиздер, анткени наныбыз катык болуп бышып калышы мүмкүн. Ортосу, чекеси көп чыгарып салбаңыздар. Ортосу дагы катуу жука болбосун. Андан кийин чекесин өзүбүздүн каалагандай кылып, мына ушундай
чымчып жакшынакай жасап алсаңыздар болот, коздуучун, же болбосо кесип койсоңуздар болот бычак менен. Ал жагы өзүңүздөрдүн фантазияңыздарга байланыштуу. Бетин жумуртканын сарысы менен сарысын сүйкөп алгандан кийин мына ушундай коздугучун кунжут менен коздоп, андан кийин духовкада эң жогорку градусунда бышырабыз. Ар кимдин духовкасы ар кандай болгондуктан карап күйүп кетпей тургандай, нандын ичи бышпай эле сырты кызарып кетпесин өзүңүздөр карап бышырасыздар. Ушундай кылып экинчи наныбызды да жасап алабыз. Сөзсүз түрдө нанды жасап бүткөндөн кийин духовкага салаарда ортосуна чекич басып алыңыздар. Эгерде чекич жок болсо, мага окшоп вилканын жардамы менен басып чыксаңыздар болот. Мына ушундай баардыгы сонун болуп бышып чыкты. Бул негизи акылуу мастер-класстарда берилчү рецепттердин бири. Мен сиздерге буну жөн гана сиздерге пайдалуу болсун деп бөлүшүп жатамын. Эгер видео жаккан болсо, сөзсүз түрдө менин каналыма катталып, лайк басып, ой пикир калтырып колдоп коюңуздар. Видео пайдалуу болду деген ойдомун.